ал азыр өзүнчө иштеп атат, мен өзүнчө иштеп атам. Ана мелиске эгерде суроо болсо өзүнүз жооп бериш керек. Мелис биздин партиянын мүчөсү. Анан кандайдыр бир кайсы жерден эмне мыйзам бузду деп айтат турган болсо, ал өзү жооп бериш керек. Анткени мен эртеден кечке мелис менен чогуу жүрбөйм да. Бул жөнүндө талкуу көп болуп аткан себебинде анткени биз экөөбүз ушул партиянын активдүү мүчөлөрүбүз. Негизги талкуу жүргүзүп аткандар ошол баягы биринчиден кандидат Жапаровдун авторитетин түшүрүү, экинчиден анын тегерегинен кетирип, анан баягы коррупционерлер биз өзүбүз жакындайлы деген бир максаттары бар болушу мүмкүн. Анткени мен Төлеевке окшогон коррупционерлердин келишине катуу каршылык көргөзгөм. Ал эми Садыр Жапаров тиги Мелис Аспеков да ошондой эле билдирүүлөр менен чоң коррупционерлердин келишине каршылыктарын билгиздирүү. Ошол максаттардан баягы эптеп бир каралап жаман көрсөтүү саясаты болуп жатат. Анткени ушундай бир патриот адамдарды четтетүү менен коррупционерлер өздөрү акырындап чыгып барып, баягы астындагы кетип бараткан жолундагы таштарды тазалоо максатында.